Нурбек Өмүрбекович, жогоруда айтылган коллегаларымды мен толугу менен колдойм. Эшикте башы мындай жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Абанын булганчы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып турбуз. Убагында кыргыз газды $1 сатканда, ушул Бишкек шаарын жана Кыргызстандын башка аймактарын газификация кылабыз деп, кыргыз газды Газпромго өткөрүп бергенбиз. Канча айылдар, канча шаардын кайсы кварталдары газификация болду ошол келишимдин негизинде. Убагында килтеген стратегиялык объект кыргыз газды $1 бергенибизде ушул маселени келишимде көрсөткөнүбүз чын. Андыктан эртең шаардын эле жетекчилиги эч нерсени чече албайт. Эртең ГАИни чакырыш керек, жана автомашиналардын катализаторлору боюнча. Ошондой эле Газпромдун жетекчилигин чакырыш керек. Эмне үчүн могу смог болуп атат? Себеби могу Жылмашевте бардыгында резинка, көмүр бардыгы жагылып атат дагы, аба булганып атат. Андыктан Газпромдун жетекчилигин чакырып, ошо келишимде болсо кайрадан карап чыгышыбыз керек.